27 декабрда таңгамал Алматы шаарынын жанында кулаган учактын ичинде 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Казак бийлиги кырсыктан кеминде 12 адам каза тапканын кабарлады. 28 декабрь Казакстанда жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жабыр тарткандардын арасында бир кыргыз жараны бар экени маалым болду. Алматы аэропортунун маалыматы боюнча Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Эйр компаниясына таандык учак таңкы саат 7ден 5 мүнөт өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыттан соң радардан көрүнбөй калган. Казак бийлиги кырсыкта каза тапкандардын саны 12 адамга жеткенин кабарлады. Кырсыкта аман калгандардын бири жергиликтүү каналдардын бирине берген комментарийинде окуяны мындайча сүрөттөгөн. Бардыгы көз ачып жумганча тез болду. Жаңы эле жерден көтөрүлгөндөй болгонбуз. 15-20 секундтан кийин эле бизди оңго сулго чайкай баштады. Бул 30 секундага созулду. Анан борттун ичинде ыз учуу башталды. Жүргүнчүлөр кыйкырып курларын чечүүгө аракет кыла башташты. Көп өтпөй жерге бир тийип кулап түштүк.